Өсүн жана башка документтерди талап кылат. Кагаз түрүндө санариптик өнүктүрүү министрлигинин демилгеге ылайык болот деп ойлойм. Өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкерлер үчүн шайлоо төлөмү шайлоонун түрү боюнча шайлоочулардын тизмелерин түзүү такталат. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоодо шайлоочулардын тизмесине добуш берүү күнү ошондой эле депутаттардын эл алдында отчеттуулугун жогорулатуу жана адилеттүү жана ачык шайлоого процесске мындайча айтканда багытталган. Акча каражаттар кайтарымсыз болсун деп. Себеби дегенде бул эмнеге түрткү болду. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, талапкерлер Салымбеков, Ажибаев, Рустамбек уулу. Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңештеги атка минерлерди чимкирик деп атаганы катуу ардан. менен биздин аялдарга берип атабыз. Ошондой эле дагы бир өзгөртүү, биз мына залогту өзгөртүүнү киргизип атабыз. Мындайча Рахмат Чолпон Алыйына. Эми бул орчунду мыйзам болуп аткандан кийин бир 3 мүнөт азык кылып коет го деп мен сунушум 5 мүнөт кылып берем. Бүгүн Өзгөн районунда Жылалды айылында өтө кубанычтуу бир окуя болуп атат. Айт майрамынын урматына 7 каналдын өсүшү, инвестицияларды тартуу жана ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн зор түрткү берет деп белгиледи АУ. Менен жанагы армян Абхаз номерлүү машинелердин ээлерин кабыл алдым да, ондогон. Сиздерге бир сунуш айтайын дедим эле. Мына 1 апрелден баштап артында каралды. Акпресс булактары билдиргендей, Кытайдын Ли-Хан компаниясынын L7 жана L9 люкс кроссоверлерин сатуу алуу пландалууда. Бул Кыргыздын улуттук оюндарынын бирөөсү. Бул баякы аксакалдар соту, көк бөрү, калп